Жалал Абадтагы Курманбек стадиону өткөн кылымдын 60-жылдары ашар жолу менен салынган. Ошондон бери ар кандай спорттук иш-чараларды өткөрүүчү негизги жайга айланган. Деген менен бул аралыкта көңүл жылытаарлык оңдоп түзөөдөн өткөрүлбөй, бери дегенде жарым кылым бак ачылган эмес. Анысы аз келгенсип 4 гектар аянтынын четинен кертилип, айрым участактары менчиктештирилип, бир тарабы акчалуулардын бизнесине айланып кеткен. Ушул жылдын башында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев стадион менен жеринен таанышып, спорттук жайды кейиштүү абалынан чыгаруу үчүн чечкиндүү кадамдарга барды. Ташиевдин бул демилгеси стадиондун тагдырын мурда жана кийин деген эки чоң ажырымга бөлүп, тарыхын өзгөрттү. Эми Жалал Абадта эл аралык стандарттарга жооп берген стадион пайда болот. Тактап айтканда пайда болду. Учурда стадионго гибриддик талаа төшөлүп, жарык берүүчү мунаралар орнотулуп, курулуш кызуу жүрүп жаткан убагы. Мындай өзгөрүүнү спортчулар эгемендикти алгандан бери күтүп келишкен. Эми дал ушул жашыл талаада эл аралык мелдештерге машыгууга жана өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Аны менен катар жеке жактарга берилип, стадиондун аймагына кирип кеткен имараттар буздурулуп, айланасы да толугу менен тосулуп жатат. Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу гибриддик талаа менен жасалып жаткан стадион менен кабарчыбыз барып таанышып келди. Кененирээк кесиптешим жеринен айтып берсин. Курманбек стадиону Жалал Абадтагы эле эмес, Кыргызстандагы алгачкы эл аралык стандарттарга туура келген стадиондордун бири болот. Анткени мында гибриддик талаа жасалды. Гибриддик талаа 20% жасалма, калганы табигый газон болот. Ошону менен катар мында жарык берүүчү мунаралар жана чоң экран коюлду. Прожекторлор настройка болот. Булар мас күндө 1-2 күндө бүтүп калабыз. Ошондой эле элдердин коопсуздугу үчүн, оюнчулардын коопсуздугу үчүн полный полянный ограждение кылдык. Эл көрө турган жагын кованный айнектер менен коебуз. Элдер оюнчуларга ар кандай болот, таш ыргып турат, бутылка ыргып турат, ошолордун вандалыш үчүн, коопсуздук үчүн айланасын полный тосуп бердик. Биз азыр стадиондун VIP бөлмөсүнө кирдик. Мында олтургучтар жаңыланып, килем төшөлүп, ошондой эле айланасы моундай терезе менен дагы тосулган. Стадиондо жалпы 5000ге жакын орундук бар. Анын ичинен 2,5 миңдей олтургучтар жаңыланып, актоо, сырдоо иштери жүргүзүлгөн. Жылыштар жакшы, Кудай кааласа, эми Кудай буйруса, ушундай стадиондордо балдарды гана уже тренировка алып, эл аралык деңгээлде турнирлерди өткөзүп, Кыргыз курама командасына жакшы балдарды даярданганга мүмкүнчүлүктөр берилип атат, жасалып атат. Биз мындай шарттарды, мындай условияларды эгемендүүлүктү алгандан бери эле күтөбүз. Эгемендүүлүктөн бери биринчи жолу ушундай эл аралык стандарттык деңгээлдеги стадиондор курулуп атат дейбиз. Стадиондун имараты дагы толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Аны менен катар ушул сыяктуу иш бөлмөлөр дагы толугу менен оңдолуп, ага атайын заманбап техникалар сатып алынды. Бул жер болсо спортчулардын кийим алмаштыруучу жайы. Мында өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай эмеректер менен дагы камсыз болгон. Бул бөлмө атайын спортчулардын мелдештерден кийин, машыгуулардан кийин жуунусуна ылайыкталган. Мында ушул баардык жуунучу жайлар айнек тосмолор менен тосулган. Эми курулуш дээрлик аякта электигине байланыштуу бул жерлер ушул абалда экендигин айтышты. Мындан кийин ушул айнектер атайын караңгылатылат экен. Ошо международный талаптар кандай талап койсо ошонун баарын аткарганга аракет кылдык. Ошондой эле ошо судьялардын өзүнө башка жаңы компьютерлер коюп бердик. Комиссарларга компьютерларды, эмеректерин жаңылап бердик. Ичи жагына келгенде, ичи жагы 100% бүтү деп айта алам. Стадиондун аймагына кирип кеткен бир катар объектилер аныкталып, уруксатсыз курулган имараттар буздурулуп, коросу тосулду.
Андан сырткары мына ушундай жеке менчикке берилип кеткен жерлери дагы кайтарылып, чакан эс алуучу жайы пайда болду. 15 майга Кудай буйруса пландаганбыз, бүткөрөбүз. Жана ошончо 15 май күнү ачылыш аземин өткөрөбүз деп. Бүгүнкү күндө ошол мына гибриддик талаа бул спонсорлор, демеушилер тарабынан болуп атат. Калган андан тышкаркы иштер бир жергиликтүү бюджеттин эсебинен жасалып атат. Буга улай эле Курманбек стадионунун айланасындагы дал ушул эки көчө дагы оңдолуп жатат. Азыркы учурда Манас көчөсүндө асфальт төшөө иштери жана темир бетон курларды жаткыруу иштери дээрлик аяктады. Ал эми Маяковский көчөсү болсо асфальтталууга даярдалып жатыптыр. Маяковский көчөсү дагы. Ошол Осмон көчөсүнөн ушул Манас көчөсүнө чейин кеңдиги 14-15 метрге чейин кеңейтилет. Ал эми бул Манас көчөсү болсо 8 метрге чейин кеңейтилди. Мына сырткары мына стадиондун астындагы машина коюучу жайлар дагы булар дагы толугу менен 2 күн 3 күн ичинде бүтүрөбүз. Спортчулар аябай көп кызыккан спортчулар, бирок условиялар жок болуп, баардык көчөлөрдө жүргөн болчу да. Азыр мындай шарайыттар, оңгой шарайыттар болуп, балдарын занимать эткен мына жакшынакай ушундай стадиондор керек болуп атпайбы? Обязательно керек. 30 жылдан бери кыйла болгон эмес, каралган эмес. Бирок жакшы өзгөргөн болсо кубанычтабыз. Шарттары жакшы, бүт шарттары. Мисалы, душтары, бүт бардыгы стандартка жооп берет да. Буга чейин Камчыбек Ташиев абалын жеринен көрүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жана стадиондун жетекчилигине эскертүү берип, оңдоп түзөө иштерин тездетүүнү тапшырган. Белгилей кетсек, Курманбек стадиону 1967 жылы ашар жолу менен салынып, жалпы аянты 4 гектарды түзгөн. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмий жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.